Саламатсыңарбы, урматтуу балдар. Biz репродуктивдик ден соолук боюнча темалардын циклин улантабыз. Бүгүнкү сабактын темасы эркек балдардын жыныстык жактан жетилиши. Келгиле, эркектердин репродуктивдик ден соолугу деген эмне экендигин эстеп көрөлү. Бул тукумулоого, башкача айтканда, дени сак 6 саны аман баланы бойго бүтүрүүгө болгон жөндөмдүүлүк. Ар бир эркек бала өзүнүн репродуктивдик ден соолугуна кам көрүүгө тийиш. Бүгүн биз жаңы пубертат сөзү менен таанышабыз. Бул англисче puberty сөзү жана жыныстык жетилүүнү билдирет. Эркек балдарда пубертат мезгили 10 жашында башталат жана 15-16 чыкканда, ал эми кээде 18-19 жаштарында аяктайт. Бул мезгилде эркектин жыныстык гормону тестостерондун активдүү продукциясы башталат. Ал эркектин бардык калыптануу процесстери үчүн жооп берет. Ошентип, бул мезгил ичинде өспүрүмдүн организминде кандай маанилүү өзгөрүүлөр жүрөт? Сөөктөрдүн узундугунун тез өсүшү. Эркек балдар кыздарга караганда тезирээк өсүшөт жана пубертаттык мезгилдин аягында уландар кыздардан 13 см бою чоң болуп калат. Жыныс органдарынын өсүшү, жумурткалыктар жана жыныс мүчөсү. Денедеги түктөрдүн өсүшү, чатта, колтук тараптарда, үстүңкү эриндин үстүндө, ээкте, беттерде, моюнда. Кекиртектин үн байламталарынын узарышы жана калыңдоосу, коконун калыптануусунун эсебинен үндүн өзгөрүүсү, башкача айтканда жонуюшу. Булчуңдардын өсүшү жана эркектин дене түзүлүшүнүн калыптануусу жүрөт. Башкача айтканда, эркек балдарда ийиндин айланасы жана ээк өсө баштайт. Пубертаттын аягында уландарда кыздарга караганда 2 эсе көп булчуң массасы байкалат. Ошондой эле алардын сөөктөрү кыйла оор тартат. Булчуңдардын чоңоюшу пубертаттын аягына чейин уланышы мүмкүн, бирок жайыраак жүрөт. Уландардагы органдардын жана бойдун калыптанышы 20 жашка барганда же кечирээк аяктайт. Сперматогенез өзүнүн толук өнүгүүсүнө жетет. Уландын организми уруктанууга даяр. Өспүрүм куракта нерв системасынын дагы калыптануусу байкалат. Өспүрүмдөрдүн эмоционалдык абалы дагы калыптанат. Алар өтө таасирленишет, кызуу кандуу болуп калышат. Маанайы кескин өзгөрүп, өз көз караштарынын өжөлүк менен коргоосу байкалат. Бул мезгилде өспүрүм үчүн өзүнүн тегерегиндеги адамдар менен кантип алып жүрүү керектигин түшүнүү абдан маанилүү. Пубертат бул жаш адамдардын жашоосундагы өткөл мезгили болбостон, өзүн таануу, организмде болуп жаткан өзгөрүүлөрдү билүү, тегерегиндегилер менен өз ара мамилелерди куруу, адамдын инсандыгын калыптануусу жана эң башкысы бул жаштардын өз ден соолугу үчүн толук жоопкерчиликти түшүнгөн мезгили. Төмөнкү шилтеме боюнча роликтерди көрүүнү сунуштайбыз.